Улут дегенде ичкен ашын жерге таштап, Кыргыздын наркын, салтын, кан жанына сиңирген Каныбек Иманалиев кыргыз элинин ар намысы. Ынтымагына шек келтиргендерге кыргыйдай тиймеyi бар. 2010 жылы Ош Жалалабадтагы каргашалуу окуяларды иликтеген эл аралык комиссиянын жетекчиси финландиялык Kimmo Kiljunen Кыргызстанды айыптаган корутунду чыгаргандан кийин депутат Каныбек Иманалиев Kimmo Kiljuneni парламентте персона нон грата деп жарыялаткан. Калабалуу ал жылдары бул чечимдин эл аралык мааниси чоң болгон. Сыймыктанган добушуңуз кайсы учур? Эң сыймыктанганым 2010 жылы ОБС-ден Ош окуясын иликтеп Kimmo Kiljuneni деген келди. Ал оңго доклад жасаптыр. Кыргыз эли адам затка каршы кылмыш кылган деп. Бул оңго бара турган документ. Аны менен күрөшүү өтө кыйын. Анан оюма келип 2010 күзү болуш керек. Мен парламентке сунуш кылдым. Ошо Kimmo Kiljuneni персона нон грата кылалы дегенде парламент 103 добуш менен колдоп берди. Рахмат. Kimmo Kiljunenин доклады оңго жетпей жок болду. Быйыл январь айында биз ОБС-нин парламенттик ассамблеясына Венада бардык. Барсак кечинде аякта салтанаттуу тамак берет. Ош жерде биздин ОБС-де Салтанат деген кыз иштейт. ОБС-нин генералдык секретарынын жардамчысы ошо чуркап келди. Кыргыз делегациясы менен бир фин депутат учурашкысы келип атат. Жолом деп. Мен Иса Өмүркулов, Бакыт Төрөбаев үчөөсү. Макул деп карасак, стаканын көтөрүп алып гүлмөңдөп Kimmo Kiljuneni келет атат. Мен сизге кол бербейм дедим. Сиз бүт кыргыз элинен кечирим сурамагын, эчекте кол бербейм дедим. Эки депутатым да таанышты, алар да кол бербей койду. Анан кийин өзүн ыңгайсыз сезип, эң чоң жазаны ошол жерден алды. Анан чыгып кетип айтыптыр, мен кечирим сураганга даярмын деп. Мен айттым, анда мана камерага кайрылып, бүткүл кыргыз элинен кечирим сурасын. Ошондо гана мен кол берем. Ошондо гана Кыргызстанга келе алат. Азыркы күндө ошондой эки персона нон грата бар. Бирөө Kimmo Kiljuneni, бирөө быйыл көрдүңүз февраль айында Сагдийский областын начальный УВДсы жарыя кылып атат. Баткен обласы Тажикстандын жери деп. Мамлекетте кандай маанилүү саясий процесс болбосун, позициясын ар дайым ачык билдирип, тарыхый чечимдердин сап башында туруп келет. Я хотел бы инициировать о том, что в отношении данного генерала поручить Министерству иностранных дел Кыргызской Республики объявить персоной нон-гранта начальника управления МВД Сагдийской области Тажикстана генерал-майора Абдулла Наджувонова. Анан мен эл аралык комитеттен кол чогултуп, жогорку кеңештин чечимин чыгартып, ал генерал Кыргызстанга кирүүгө акысы жок деп персона нон грата кылдык. Мен уккан маалыматка караганда Тажик өкмөтү аны кызматтан алыптыр. Мына биз ошондой учурда депутат экенибизди, саясатчы экенибизди билгизишибиз керек. Ички кармаш боло берет. Бүгүн кармашабыз, жаңылабыз, мүдүрлөбүз, эртең кайра кол алышабыз. Бирок мамлекеттин намысына шек келгенде биз бир атанын балдарындай биригишибиз керек.